Учурда Нарын шаарындагы номер 4065 шайлоо тилкесиндеги комиссия мүчөлөрүндө тыным жок. Себеби бүгүн участокко шайлоо бюллетендери таратылып берилип, тактоо саноо иштери жүрүп жатат. Аталган жайда жалпы 1048 шайлоочу болсо, анын 70-ин чек ара кызматында милдетин өтөп жаткандар түзөт. Андыктан алар 27 ноябрь күнү көчмө урна аркылуу добуштарын беришет. Аймактык шайлоо комиссиясынан бюллетендерди санап алдык. Азыр аларды кайра санап, төрага менен катчынын колун коюп иштеп атабыз азыр учурда. Бизге бүгүнкү күнгө чейин ден соолугуна мүмкүнчүлүгү чектелген шайлоочулардан арыз келип түшкөн жок. Ал эми чек ара заставасынан 70 кишинин тизмесин беришкен. Буларга болсо эртеңки таңкы саат 4-тө чыгып кетишет. Эртең жеңил яшык менен барып 4 чек ара заставасынан шайлоочуларды шайлатып келишет. Борбордук шайлоо комиссиясы тарабынан Нарын облусу үчүн 209 073 шайлоо бюллетени даярдалган. Бюллетендер бардык тилкелерге таратылып, тартип сакчыларынын көзөмөлүндө. Ал эми 1000 чукул жаран үйлөрүнөн добуш берүүгө карата арыздарын жазышса, облустагы 170 жакын чек ара кызматкери добуш берүүчү жайдан сырткары тандоо жасашмакчы. Добуш берүүчү жайдан тышкары добуш берүү кадимкидей эле эртең мененки 8ден кечки 8ге чейин жүргүзүлөт. Эртең мененки 8де идентификациялык аппараттарыбыз ошол баштапкы отчетту чыгарат. Андан кийин добуш берүү өткөрүлөт кечке чейин. Эгерде арыз берген шайлоочу үйүндө жок болуп калса, кайра дагы ушу кечки 8ге чейин шайлоо комиссиясы экинчи жолу кайталап үйүнө барууга укугу бар. Өлкөдө болуп жаткан маанилүү саясий өнөктүктө коомдук коопсуздукту 500гө жакын милиция кызматкери камсыздайт. Учурда 24 документтештирүү топтору жана Нарын шаарында 4 мобилдик топ иштеп жатат. Булардын биринчи задачалары ошо шайлоо участка тилкелериндеги жол коопсуздугун жана элдин коопсуздугун, ошо жердеги тартиптердин баардыгын биринчи мына айтканда оперативдүү иш-чараларга группа документтештирүү топторуна кошулуу жана тез арада ыкчам чечүү маселеси менен курулду. Эске салсак, Жогорку кеңештин 7-чакырылышынын депутаттарын шайлоо ушул жекшембиде 28 ноябрда өтөт. Эл өкүлдөрүнүн 36сы бир мандаттуу округтан, ал эми 54-ү партиялык тизме менен тандалат. Жарышка 21 саясий партия ат салышып жатса, Нарын облусундагы бир мандаттуу 2 округтан 24 адам талапкерлигин көрсөтүшкөн. Булардын ичинен 10 талапкер Нарын округуна, ал эми 14 талапкер Кочкор округуна тиешелүү. Гүлзат Мокенова, Нурсултан Болотбек уулу, Айдин Төлөбек уулу, Өлкө Деми, Нарын шаары.